Ана бүгүнкү күндөгү бул жактын айыл өкмөтүнүн орун басарынын жоопкерчилигин караңыз, айыл өкмөт башчысынын жоопкерчилигин караңыз. Бул жерде отуруп келбеген, бул жерде 8 эле киши келген, бар экенбиз келгенибиздечи. Калган адамдардын да бардыгын жоопкерчилик кылып, тартипке чакырдык. Мага жообун бересиздер анан кийин. Макулбу? Кызматты жүргүзөсүз. Сизге район акимиге дагы мындай кыласыздар. Жанагы айткан аренда фонддун жерлерине текшерүүгө алгыла. Бул мыйзам боюнча бир эле жылга арендага берилиш керек өзүчү. Жылына кайра жаңылап туруш керек. Ушул боюнча текшерүүгө алыңыздар. Мен булардын айтышы боюнча ошо бир эле иштеткен киши ушул 10 жыл, 20 жылдан бери ошолор эле иштетип жүрөт. 30 жылдан бери алмашпайбыз. Ооба. Ошону карагыла, анан кийин ошол аренда калган жерлерден акча каражаты түштүбү? Ошолорго чейин текшериңиздер. Мына айтып атпайбы мынакей 25 миңге өткөн жылы ушул аукциондон 25 миңге утту деп утту дейт. Бирок ошол акча каражат түштүбү, бюджетке түшпөдүбү?